Қадырман көрерман, сіз көріп жатқан Ала Тоо 24 каналы, студияда Амантур Төребаев, Котман күніңіздер менен. Қазақ менен қырғыз бири-бирин тилмечи жок түшүнөт. Кылымдар бою коңшуна жашап, кубанса бирге кубанып, кайгырсак кошо кайгырып, кең Ала Тоо койнунда турмуш кечирип келебиз. Ал эми программабызда коңшу элдин Кыргызстанда окуп жаткан жаштар жөнүндө алдыда маек жүргүзөбүз. Ишилгери берүүбүздө дарыгер, невропатолог Аскар Байдилда студияда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Аскар мырза, алгач айтсаңыз, негизи эле сизди соц тармактардан ушул ажообуз президент Садыр Жапаровго окшоштуруп келишти баары, талкуулашты. Анан өзүңүз муну кандай кабыл алдыңыз алгач? Өзім алгач энди баары окшоштуруп баштаган кезде. Бул качан болду, канча ай болду дегендей? Бул бир апта болуп калды. Баары окшоштуруп баштаган кезде, башында окшоштурган кезде переживание болду, непривычно болду. Анан кийин азыр уже привыкать этип калдык. Бардыгы сизге көңүл буруп, Бардыгы көңүл бөлүп баштады. Көчөдө да кетип баратсаң көңүл бөлүп, внезапно карап калат да. Ошол кездерде как-то непривычно болуп басында. Азыр жакшы бар, привыкать этип калдык. А негизи сизди ушул президент Садыр Жапаровго буга чейин эле окшоштурушчу беле, же группалаштарыңыз, же болбосо тааныштарыңыз дегендей? Буга чейин ооба окшоштуратын. Буга чейин ошол чоң кишилер окшоштуратын, айтып коетун. Сен осундай, ал кезде президент эмес эдим да. Ошондой Садыр Жапаров деген киши бар, соған окшойт экенсиң. Саясатчы деп, Саясатчы деп. Энди ал кезде катты көңүл бербейтин, деп коятын. Азыр президент болгон соң энди почти баары окшоштуруп баштады. Биздин президентке окшойт экенсиң, аябай деп. Каждый келип көзүң окшойт экен, мурнуң окшойт экен дегендей. Сүрөткө түшүп алайын дегендер да болсо керек сиз менен. Сүрөткө түшүп алайын дегендер да болот. Анан ошол окшоштуруп баштагандан бери кандай кызыктуу окуяларга туш болдуңуз? Энди окшоштуруп баштаганда энди президентибиз менен сүрөткө түшүп алсак болобу дегендей, такси менен эле келаткан кезде, президентибизди алып коомдук унаада жүрсөңүз, коомдук унаада да жүргөн кезде, президентибизди алып кетип баратабыз дегендей, сондай айтып атат. Анан өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, Казакстандын колунуп экенин билебиз, казак элинен анан тагыраак айтсаңыз, маалымат берсеңиз. Өзүм Казакстандан болом, Тараз деген, Тараз шаарынан болом. Ошол жерде туулуп өстүм. Үйдө өзүбүз, мен жана сестренкам. Демек эки бир туугансыз. Эки бир тууганбыз ооба. Азыр детствомдун баары ошол Казакстанда өттү, Тараз шаарында. Өзүм десем, үйдө ата-анам, ал кишилер азыр пенсияда, пенсионерлер, военный болуп госслужащийда жумуш жасаган. Азыр заслуженный пенсиясында. Демек ардактуу эс алуу да. Өзүңүз ушул кичинекей мектепте окуп жүргөндө эмнеге кызыкчу элеңиз негизи эле? Өзүм мектепте окуп жүргөндө көбүнчө футболго кызыгатынмын. Ар түрдүү соревнованияларга барып туратынбыз. Ошол жакта Бишкекте де жүргөнүмдө де футбол жиналып баарыбыз футбол ойноп отуратынбыз. В основном көбүнчө футболго кызыгам. Анан Кыргыз мамлекетине кандай болуп ушул жогорку окуу жайга тапшырып калдыңыз? Кайсы жылдары? Кыргыз мамлекетине менде биринчи, жаңа айтпадымбы, Асел деген карындашым бар. Ал киши менен биринчи тапшырган, ошол Кыргызстанга, Бишкекке, медакадемияда. Ошол сестренкам айтты, Кыргызстанга келип түшүп көрбөйсүңбү, бул жакта да знаниясы жакшы, ошол жакты көрсөң деп. 2013 жылы келгем Кыргызстанга, биринчи жолу. 2013 жылы келип, госэкзамен тапшырып, биринчи курска түштүм. Ошол 2013-тен баштап 6 жыл окуп, потом обратно Казакстанга бардым, практикага. Ошол Казакстанда ал жерде ортопедический центрде массаж жөнүндө жумуш жашадым. Азыр энди кайра Бишкекке келдик, 8-чи курска ординатураны, неврологияны ары карай жалгастырууга келдик. Анан кийин буга сиз жогорку медициналык окуу жайга кичине кечирээк тапшырыптырсыз, буга эмне себеп болду? Мүмкүн башка окуу жайга тапшырып, анан кийин кайра ушул медицина тармагына өтөйүн дедиңизби? Энди башында башка окуу жайга тапшырып көрөйүн дегем. Андан кийин армияга кетип калдым 1 жыл. 1 жыл ошол армияда болуп келдим.
шек ара кызматына болуп келдим. Бір жылдан кейін, армиядан кейін келіп, осы 2013 жылы келіп, осы Бишкекке тапсырдым медакадемияға. Дал ушул армия деп калдыңыз, аскердик кызмат өтөп жүргөндө кандай окуяларга туш болдуңуз? Анда ушул медициналык жогорку окуу жайга тапсырам деген ойлоруңуз бар беле же башка ойлоруңуз бар беле? Энди кичинекей кезимде мен өзүм энди былай шутить этип коетумун. Мен врач болом, гинеколог болом деп айтып коетумун. Тамашалап. Тамашалап. Энди может судьба чыгар. Ошол жака медакадемияга түшүп кеттик. Демек, бул өзүңүздүн тагдырыңызга айланды десек жаңылбайбыз. Анан кийин өзүңүз ушул интернеттен карап көрсөк, маектериңизде ушул президентибиз менен жолугуп калсак буйруса деп айтып өтүптүрсүз. Анан кийин эгер буйруп жолугуп кала турган болсо, эмне деп сүйлөшөт элеңиз? Кандай суроолоруңуз бар мүмкүн? Энди буйруп жолугуп калсак, анда нур үстүнө нур болмок. Ал өзүмдүн как-то бир мечталарымдын бири болуп калды азыр. Энди жолугуп атсак, ал кезде энди точно ошондой сурактар коем, ошондой вопростор коем деп айта албайм. Бирок энди жолугуп атсак, анда жакшы болот энд. Биз дагы ушул тилектешпиз. Ушул сиз үмүттөнүп жатсаңыз, демек буйруса жолугат деген ишеничтебиз. Анан кийин айтсаңыз, ушул кыргыз казак кылымдар бою дос болуп келет. Анан кийин ушул кыргыз менен казактын кандай окшоштук жактарын байкадыңыз? Анан жана окшошпогон жактары бар бекен? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Энди айтады го, кыргыз казак бир тууган деп айтат. Энди особо катты андай бөлүп жаратындай окшоштук айырмачылык көргөн жокмун. Кыргызстанда да конок жайлы. Келген өзүм 2013 жылы келдим го. Ошол кезде де группалаштарым болду. Группалаштарым баары энди башында баары кыйынчылык болот да. Тил жагынан кыйынчылык көрөсүң, привыкать эте албай. Ошол кездери көп көмөктөскөн. Энди катты андай айырмачылыктар жок деп ойлойм. Энди баары конок жай, көмөктөшүп турат. Ошондой деп. Тил жагынан деп калдыңыз. Алгач 2013-жылдары ушул кыргыз мамлекетине келгенден кийин кандай болуп, тил жагынан кандай кыйналдыңыз, кандай кызыктуу окуялар болду, айтсаңыз? Энди тил жагынан бизде биринчи курста кыргыз тилинде өтөт. Ошол тил жагынан да энди кыргызча мүмкүн котормолорду алып мындай даярдандыңыз дегендей. Энди келген кезде чыны керек даярданган жокмун. Бирден келе салдык, окууга келип, экзамен тапшырып түшүп кеттик. Ал кезде энди кыргыз тилин особо катты билбейтимин. Билбегенде энди көп жерлер окшош да, бүтүп түшүнүүгө болот. Ал сүйлөй албайтмын да. Ошол энди кыргыз тилин өттүк, сол жерлерде көбүнчө үйрөнүп алдым. Азыр эми толук кандуу үйрөнүп калдыңызбы кыргыз тилин? Энди азыр 100% толук кандуу билем деп айта албайм, но жакшы билем. Бирок мурункуга караганда бир топ жакшы билесиз, Жакшы билем. Анан тил жаатына караганда кандай айырмачылык байкадыңыз? Мүмкүн сөздөрдөн дегендей, мүмкүн ушул буюм тайымдардан? Энди тил жагынан айырмачылыктар бар. Энди кээ сөйлөгөн кездерде энди кээ сөздөрү мисалы ушул оңой сөздөрдөн айтсаңыз, кайсыл айырмачылык байкадыңыз көбүнчө? Энди булайча айтканда азыр башкача деп айтып атабыз. Ал казак тилинде башкаша деп айтат. Ошондой ч, ш деген нелер. Демек, ш менен сдан эле кичине айырмаланып турат. Анан кийин өтсөк, өзүңүз ушул дарыгер, невропатолог болуп эмгектенип жүрөсүз. Анан кийин пандемия шартында кандай кабыл алдыңыздар, кандай көмөк көрсөттүңүздөр? Энди пандемия кезинде мен ал кезде Казакстанда болотумун. Ошол Казакстанда красный зона дейт го. Ошол жерлерге барып көмөк бергенбиз. Карантинге жатат. Ошондой скорыйда жүрдүк. Ошондой көмөктөрдү бердик. Ал эми сиздин келечекте пландарыңыз кандай? Ушул невропатолог болуп, мындан ары дагы ушул эмгектенип кетесизби же дагы мүмкүн башка кызыккандай хоббилериңиз барбы? Энди хобби дегенде азыр чисто өзүм детский массаж менен жүрөм. Айттым да, жаңа Казакстанда ортопедический центрда жумуш жасагам. Энди Бишкекке де планмен келгенбиз. Ошол ортопедический центр ачып, ошол жакта опыт менен бөлүшсек ба деген пландар бар.
ошол азыр центр менен жүрөбүз пока. Ашканга аракет жасап. Демек ушул өзүңүздүн мындай жеке клиниканы ачып, бизнес жагында карайын деп мындай пландарыңыз бар, э? Бизнес жагында карап, ооба, келечекте бизнес жагын карап ушундай центр ачып, халкка көмөгүбүз тийсе дейм. Сизге чоң рахмат ушул кыргыз-казак достугу жөнүндө жана ошондой эле ушул соц тармактарда талкуу жараткан маселе жөнүндө дагы кенен маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ушул тилеген үмүттөрүңүз баары аткарылат деген биз дагы ишеничтебиз. Сиздерге да рахмат. Ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Иш илгери программасында дарыгер невропатолог Аскар Байдилла менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.